Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, назарыңыздарда Семетей баяны. Алгач кептин башында жалпыңыздардан үзүр сурап кетмекчимин. Анткени Кыргызста ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт эмеспи? Анча-мынча ден соолуктун айынан, анча-мынча ойлогон мүдөйлөрүбүз ордунан чыкпай калып аткандыктан бираз үзүл кесил болуп калды. Эмесе токтогон жерден сөздү улап Семетейдин баянын андан нары айтып берейин туугандар. Ошентип баягы Семетей Коңурбайдын жерге батпаган жылкысын тийип алды. Жанагы Коңурбайдын кароолчусуна алдатып, өңкөй күлүктөрдү ал өлүп талып жатса да бөлүп айдап кетти. Семетей бүт байтал бет толо жерге батпайт эми. Мына ошонун баарысын сүрдү бери. Алас келгенсип кароолчусун тетигил Коңурбайдын коргонуна кирип кеткенче кууп барып, кароолчусу Коңурбайдын алгара атын минген экен. Мына ошол алгарасына өзү жетпесе дагы колу менен куйрук улаш барганда куйруктан алып куйругун жулуп ыргытып, тетиги кароолчуну болсо жана колго түшүрүп алганда сакал мурутун жулуп мулуйтуп, мына ушундай кордукту кылып алып анан bir жылмайып тиктеп коюп Коңурбайга саламдабайын жана түйген киши болуунун өзү жанагынча жылкынынан кийин үркүтүп бери көздөй айдап жылып кетти. Коңурбайга тетигил кароол баатыры кирип барып, "Эй, Коңурбай, сен бул жактын баарын чалдым дедиң эле. Мага тең эле турган баатыр жок. Мени тимелен мени тоготпой кое турган капыр жок" деп бүт баарысын тынч деп биздин көңүлүбүздү жайгарып койдуң эле. Муногул буруттун кылган ишин карабайсыңбы деп буркулдап бир тийди дейт. Коңурбай мына ошондо алгара атын бир карап, тетигинин сакал муруту жок мулуйганын бир карап, Манастын уулу Семетей жылкыңды тийип кетти деген жаңылыкты угуп, тимеле түтөп чачын жулуп болбой калды. Баатырлардын баарын чогултуп артымдан аскер жыйнагыла деп өзү көпкөк зоот темирин кийип, алгарасын минип, мына 54-жылы чыккан Семетей эпосунда ошол учурда дейт, алгарасынын куйругу жок мулуюп турганын көрүп, андан бешбетер күйүнүп, анан куйругуна куйрук жасатты дейт. Мына ошентип алып анан алгараны минип алып, мен Семетейдин артынан жалгыз барамын, артымдан аскер даярдап тургула деп өзү билген төтө жолдорго салып олтуруу. Эми бая Семетей тетигил Бейжиңге жетип калганда, анан жанагынтип Коңурбайдын жерге батпаган малын айдап келатат туугандар. Бакай турнабайын салып турду дейт. Алысты караса ушунчалык асман толо чаң, ошончо жылкы келатат. Эми ошол жылкынын ичинде айгышкан жанагындай жоого мине тургандай, асман толо бая жаңырган чууга мине тургандай бир күлүк жок да. Бакай тимеле алаканын шак коюрду дейт. Өлбөй кал, мынас өлбөй кал. Карыган Бакай куурагыр ушул күндү көрбөй кал деп өкүнүп ийди дейт. Семетейдин жаштыгына абдан аттин кылып ийди дейт да. Анткени бая карагыл кууланып жатып, өңкөй күлүктөрүн бөлүп кетти эле. Арасында байтал Кунанбышты мынушундай жылкы келатат эми. Андан соң Семетей бая Бакайга жетти, Күлчорого, Канчорого жетти. Булар жылкыны көрүп анан кийин жай шашпай айдап бираз бая Семетей чарчап калган экен. Бул жылкынын алдына түштү. Анан Бакай соңунда, Күлчоро менен Канчоро да соңунда жылкыны айдап алып, анан Кыргызды көздөй келе жатты дейт. Ошондо Манастан калган Аголпок артыбыздан эми ким куумак эле деп Семетей Аголпоктун төшүндөгү бүчүсүн чечип ийип, төшүн жак-жайтып ачып алып, аттын үстүндө бираз көшүлүп кетти дейт да. Кыргыз деген бир жака сапар алганда аттын үстүндө деле уктап, куш уйку деп коет. Муну туугандар, муну ушундай куш уйку салып кете берет эмеспи? Ошентип баа Аголпогунун төшүн ачып, эми зоот кийимин чечип төшүн ачып алып келатат да. Ошентип анан бираз ары болуп коет, бери болуп коет дагы монтип уйкуга кетти дейт. Жылкы болсо келатат. Эми булар баягы Бейжиңден бери чыгып алышкан. Коңурбай
төтө жол менен келип Семетейди ошондо алыстан дүрбү менен карап турат дейт. Саякбай Каралаев атабыз өзүнүн вариантында Коңурбайды мындай сүрөттөйт да. Мен сиздерге аны толук окуп бергенге аракет кылайын туугандар. Анткени ушул Манас, Семетей, Сейтек дегеле кыргыздын эпос жомокторунда ушунчалык калыстык бар. Керек болсо айгышкан душманды дагы баягындай ылдый түшүрүп, аны кемсинтип же дагы бирдеме кылбастан өзүнүн ордунда сүрөттөп айтып берет да. Мына ошого сиздер дагы күбө болуңуздар. Аталарыбыздын, бабаларыбыздын калыстыгына баа бериңиздер. Мына ошондо Коңурбай жайын сураба. Көгала сакал чоң манжу ошондо Коңурбай 70тен ашып калган кезиде кийген тону көк күбө деген баа темир зоот. Мына ошол Коңурбайдын борумун сүрөттөп атат туугандар. Ок өтпөгөн бек күбө. Аламдын баарына атышка кирсе Коңурбай салат экен аңгеме. Эми согушуп калса өзүнчө эле бир легенда деп атат муну. Кутурукурдун караты жана алдындагы алгара деген күлүк аты жөнүндө. Куушкан колго келгенде кыла жүргөн адаты. Булгаары тердик бурма бел, бурук суган чоң калча, түлөгөн жоору каштанып Коңурбайдын жайы мамындай дейт. Эми булгаары тердик деген кайыш тердик тууралуу айтып атат. Аттын үстүнө жапкан тердик туугандар. Ал эми бурук суган чоң калча деген Кытайды кээде кыргыздар калча деп да аташкан. Бул жерде Коңурбайды Кытай деп атышат да. Түлөгөн жоору каштанып Коңурбай жайы мамындай. Алгыр бүркүт баштанып, чоңдугу тоонун теңиндей, чапчышкан жанды жегидей. Ал өлкөнүн Коңурбай кезигип пенде алабы, кес болгон тирүү калабы. Оңой калча бул эмес, муну менен адам ойноор кул эмес. Бек найза кармап, белселип, жин ургандай теңселип, көп жылкыны алгалап калган экен Коңурбай бөрү жолду жакалап. Эми төтө жол менен алдына өтүп жылкыны кууп келип калган экен, алдыга өтүп кеткен экен жөнүндө кеп да. Көз үстүндө кара каш, бөктөрүлгөн чапандай кашы чапан бөктөрүп койгондой болгон капкара каштуу дейт. Өлсө дагы сөз ачык, бу дүйнөдө көз ачык. Атка сынчы эл билгич, караң калган калчанын кайгылыгын айтылы. Мына ошондо Коңурбай кармыктуу көркү бар, канчаны кырган каркы бар дейт. Канчаны кырган каркы бар. Бул өтө чоң согушкер, аскер болгон, эң мыкты жоокер болгон туугандар. Мына ошол жөнүндө кеп. Ичсең анга тойбогон, салышса жанды койбогон, таштан курган тамошол манжуулардан Коңурбай башкача тууган жан ошол. Эрекени эпсиз бейжинге тууган карашер. Бекитип балта байланып, улуңту дыңша кең туңду угуп муну ойлонуп айтарга кеби кеч болуп Семетейди көрүүгө, бир беттешип өлүүгө келген экен Коңурбай. Жоо жарагын аркалап, жалгыз жолду бакалап. Эми жалгыз жолду бакалап деген бая көрүнбөгөн жол менен байкалбай бекинип олтуруп келген экен дейт. Акыл айраң бөлүнүп, абайласаң чочконун арсылан түрү көрүнүп, бурулуп кеткен муруту өтөккө чыккан чалкандай, канжасында турган кир ойноп күлүп жаш балдар көөлөп жеген талкандай, жаяандай басып бөлүнүп, жалаңкыш сыны көрүнүп, күркүрөй басып бөлүнүп, күрдөлгөн түрү көрүнүп, ач арсландай көздөнүп, алуучу жолбош төштөнүп, астындагы алгара баскан сайын ыпылдап, төрт аягы жөн эле жерди бузуп тыпылдап. Торала жерек булгалап дейт. Торала желеги тууралуу кеп болуп атат туугандар. Мына ушул жерде жакшылап чечмелеп берейин. Тору дегенди билесиздер туугандар. Баягы кызгылт келген күрөң кызгылт аралаш түстү айтат. Мына ошондой аласы бар экен, мына ошондой желегин булгалап, кезеңченин белинде келип жетти Коңурбай Семетей чыкчу жерине. Кулдугудай берер деп, куйган темир болсо да бүгүн менден өлөр деп, мына ошол жерде бугуп аңдып жатты дейт да. Ошондо жанагы мылтыгын даярдап аткан жөнүндө айтат. Тазалап ичин арткылап, өзүнүн очогор деген мылтыгы бар экен. Мылтыктардын түрлөрү бар бул эпоста туугандар. Очогор мылтык деген абдан үнү ачуу, огу дагы ушунчалык алыска кеткен күчтүү мылтыктардын бирөөсү.
тазалап ичин арткылап, кыргы менен кыргылап, ургу менен ургулап, сүмбө менен сүмбөлөп, тарткы менен тарт деми, талыкпай ичин арт деми. Ичи таза болгон соң кутудагы дарыны куру дегисе куй деми. Окчон тойдо зорокту очогордун ичине калдырата ур деми деп минтип огун даярдап, анан турнабайын салып карап, Семетейдин борумун көрдү дейт да Коңурбай. Эми Коңурбай Семетей жөнүндө эмне деп сүйлөп, эмне деп ойлонуп жатат. Карап туруңуздар туугандар. Ошондо Семетейди карап көңүлү бошоп кетти дейт. Арман кылып ийди дейт. Алда балам кантейин. Эй, карачы, телегей тең экен. Өзү шай колдогон шер экен. Жыл кайдаган адырмак. Менин талаам болсочу деп тимелет түтөп, каңыргы түтөп ыйлагысы келип кетти дейт. Ай, кара бурул ат минген, кайкалаган кан чычкыр. Алда буркум кантейин дейт да, жанагы бурку деген булар бутка сыйынган. Булардын кудайынын атын айтып атат да. Менин уулум болсочу. Бул өзөн кен кабактан булак калган экен го, кыямат кеткен Манастан. Өзүнөн кыйын айбат туяк калган экен го, артындагы Семетей чурак калган экен го. Ата сан жыйылган топ экен го. Жумур баштуу пенденин көрдүм эле далайын, мындай неме жок экен. Оң далысы кең экен, ойроттуу бузар шер экен. Огокуй сол далысы кең экен, Кытайды кырчу шер экен. Жалгыз келип жыл калып, жапаны салды бу жерге, бу кылыгы эр экен. Эми бул бала дейт, бейжинди көздөй бет алса, капканын оозун кан кылат, кармашка чыккан балбанды жерге ыргытып каргылат. Каршыга балбан барабы, катылган тирүү калабы. Майданга гана балбан барабы, муну менен басташкан тирүү калабы. Жекеген адам барабы, жеңдирбей тирүү калабы. Бу балага не чарай, кайран катынган экен, кара жолтой уулду тууган экен бечарай. Эми бул бала кокусу азар түмөн кол алса, бейжинди көздөй жол алса, бейпайды чогуу салат, бейжиндеги беренсинген бектерди тирүү байлап алат. Жетиктеп белин курчанат, жер майышкан кол болсо, жеке көз кол салат. Ушу Кыргыз Кытай эл болуп, кыйын болбой консочу дейт. Кыргыз менен Кытайды бириктирип алсамчы дейт да, Кызыталак Семетей менин уулум болсочу. Телегей тең экен. Ата, балакай бул шер экен. Акыл жактан кем экен али дейт, жаш экен деген сөздү айтып атат. Акыл эрдик тең болгондо дейт, эрдиги менен акылы тең болуп баралына келгенде деген сөздү айтып атат. Сөлөкөтү сөлбөтү так ушундай эр болсо, андан кийин бул бала ак марал кууп уйгулат, алышкан жерди буйгулат. Кытай бир түгүл кылымга кысталак бала чуугулат. Көк марал айдап уйгулат, көздөгөн жерин буйгулат. Манжуу турмак башкага бадырек бала чыргылат. Мына ушундай кептерди айтып Коңурбай тегил Семетейге көз чаптырып олтуруп, кадимкидей бошошуп кетти туугандар. Кадимкидей көзүнөн жашы сыдырылып агып, ай арманынын баарысын ошу жерде айтып калды дейт да. Анткени бале болгону менен туугандар бул баатыр. Эр неме өмүр бою Кытайдын чегин коргоп, эл четинде, жоо бетинде жүрүп, артында туяк калбай, перзент көрбөй калган экен туугандар. Артымда ушул Семетейдей уул болсо гана деп. Ой, тетигиле айдаган мал жок дегенде, Манастын эмес, менин кунум болсо гана, артымда ушундай менден ашкан тетигил Манастын баласы Семетейдей уул берсең не болмок эле деп буттарына жалбарып ийди да. Баягы буттары дегени булардын сыйынганы ошол буркан, буттар деп муну ушундай сөздү айтат Манас эпосунда туугандар. Анан бир аздан кийин кайра өзүнө келди. Ой дейт, бул дейт көнөктөй болгон башымды кокус мойнум колуна кармалып калса, толгоп таштабай, аяп олтурмак беле мени деп анан кийин ошентип эр коңур дейт, ала тоодой жондонуп, аш жолборстой комдонуп, очогорго от коюп, олпоксуз ачык төшүнө дейт. Баягы Семетей ак олпокту чечип таштап, өзү куш уйку салып момтип тетигил Нарбулдун үстүндө келатат да туугандар. Мына ошол акырет төшкө мейлеп туруп анан кийин очогор менен бир койду. Семетейди аттан жалп учуп түштү, оңап кетти жерге. Ошондо Коңурбайдын табасыган
баягы Семетейдин башын кесип алмакка Семетейди көздөй манжуну тетигил мөндү деген ураанын кыйкыруулунун килин келатат дейт. Ошондо алыста келаткан Бакай укту жана очогордун. Ой Гүлчоро угуп баягы Бакайдын көк чологун минип алып анан жетип келди. Тай чапчаң бала. Тигил баягы алыстан Коңурбай Семетейди көздөй чыкканда эми бир мылтыгатым жерде турат да туугандар. Гүлчоро Бакайдын көк чологун минип жүргөн дейт. Мына ошол жерден колуна сойлун алып чокмор менен анан кийин манас эле манас деп тетигил жактан ураан чакырып жөнөдү дейт. Тетигил Коңурбай мындай карап манас деген ураанды укканда карап калды дейт. Караса эшиктей болгон эңгезердей жигит тетигил Бакайдын көк чологун минип алып чокморун булга алып келатат. Коңурбай сүрдөн кетти дейт. Гүлчоронун сүрүнөн ушунчалык алгараны шарт болуп жөнөп калды дейт. Артынан күүлөнүп алган Гүлчоро манас деп жетип барып баягы чокмор менен Коңурбайды айдалдандар тартып калды дейт. Коңурбай жалп дей түшүп алгарасына жабышкан бойдон качты. Артынан баягы 60 асы карп калган көк чолок менен Гүлчоро жетпей калып арман кылып анан кайт дейт. Кой абама барайын, жетип барып жардам берейин деп анан келсе Семетейдин акырегине ок жаңылып Семетей эс ооп бир эсине келип кайра кетип кыйналып туруп калды дейт. Бакай келди нары жактан, Канчоро келди бул жактан. Ыйлап сыктап Семетейди жөлөп таяп Бакай анан эбеп деген дарысынан коюп, себеп деген дарысынан коюп, экөө болсо жаш балдар көзүнүн жашын тарта албай муну ушинтип чебелектеп калышты. Бакайдын дарысынан сепкенден кийин Семетей бир аз өзүнө келип, түзүк боло түштү дейт. Мынау атка мингенге жарап калды дейт кадимкидей. Ошондон анан атка мингизип алышып, булар анан сапарын улады. Жолдо бир аз өткөндөн кийин Бакай айтып калды дейт. Эй жигиттер, мен билгенди билдиңерби, мен туйганды туйдуңарбы деп. Көрсө баяк Кырымдын уулу Мурадыл, Ногойдун паланча Гүлүгүн колго түшүрүп алдым, байлап алдым деп Коңурбайды көздөй 6000 аскер менен жөнөгөн экен дейт. Булар 6000 аскердин алдынан тосуп чыгып, амал кылып Кыргыздын эми согуш амал укмуш туугандар. Амал кылып атып 6000-ин тең жайлап, баягы Гүлүктүн баарын тартып алышып, булардан эми кайра чыгарда ошондо Семетейдин акыбалы начарлап кетти дейт да. Бул оорунун атын коркок оору деп коет экен туугандар. Эми коркок оору деген баягы коркуу эмес. Бул оору коркок оору тийгенде жарат шишит экен дагы, адам өзүнөн кетип, эс-мас болуп, эсин жоготуп, чоң казатта Чубак баатыр муну ушундай болгон болчу. Ушундай баатырлардын баарын жоготуп атканда Чубактын акырегине ок тийип, коркок оору тийип калды дейт. Ошондо Чубак өзүн жоготуп эс-мас алдындагы Тулпар аны алып качып, кайбир адамдардын айтуусу боюнча Кашкарга кирди дейт. Ошондо Кашкарга кирип Чубак суу сураса жанына жакындай албай турушат дейт. Ай бул чын эле жарадар болгонбу, эмне болгон деп Чубактан ушунчалык коркчу экен туугандар. Кайбирөөлөрдүн айтымына караганда Анжиянга келди дейт. Кайбирөөнүн айтымына караганда Коконго келди дейт да. Чубакты ушунчалык баягы бир чети коркуп, экинчи чети Чубакка душмандар көп экен дейт. Суу сураса уу берип атып, мына ушинтип Чубак өлгөн деп Саякбай Каралаев атабыз кайрылып айтып кетет да. Мына ошол коркок оору деп коет экен. Адам өзүн жоготуп кайра өзүнө келип, баягы жараты шишип кетет экен да. Ошондо Бакай Гүлчорону, эми сен бул жараттан кутулуу үчүн таласка барып, Айчүрөктү алып келбесең болбойт. Бул жаратты ок аттоо деген Кыргыздын ушундай бир баягындай дарылоо ырымы бар. Ок аттатып, бул окту мындай экен да туугандар. Ок киреткен дагы акыреке кирип, сөөктөн өтүп, бирок аркы жакка жетпей, чел кабыкта туруп калат экен. Анан окту этегин эч ким ачпаган, алажыпты аттабаган таза аялдар аттаганда ок түшүп калчу экен. Мына ошол Айчүрөк эч бир эркекке назар салчу эмес. Аял заттын тазасы ушул.
ошол ай жүрөктү айтып келбесең болбойт деп, анан Гүлчоро таласка келип, ага чейин Эртешти бойлой жүрүп олтуруп, биз Суук төр деген жерге барып, Семетейди ошол жерде суукта кармайлы, ал жердин суусу шар, өзү абасы жакшы, анан кийин муздагыраак жер, мына ошол жерге алып баралы. Артыбыздан Кокус Коңурбай да жетип келбесин. Же болбосо жанагы Гүлчоронун чапкан, эгерде чок морунан өлбөй калган болсо, бул эптеп Кытайга жетет дагы, кол алып, 1000 деген колду жыйнап алып анан артыбыздан келет деп, мына ушундай кылып Бакай айла амалын кылып анан Иртиштин жээгинде Суук төр деген жерге алып барып Семетейди багып турду дейт. Ошол ай жүрөккө Гүлчоро келип, ай жүрөк болсо баягы өзүңүздөр билесиздер, мунун эки сөз бар дейт мунун артынан. Бирөө бул Перинин кызы дейт. Экинчиси бул Кайыптын кызы. Акункан атасы бул кызды таап алган болчу деп, Саякбай Каралаев атабыз мына ушундай кеп бар ай жүрөктүн артынан ээрчиген дейт да. Анан бул аккуу кебин кийип, кээде куулу ушчу экен да. Ошондуктан муну Кайыптын кызы же болбосо Перинин кызы деп, мына ушундай сөз жоромол айтылып калчу экен. Эми Сагынбай Орозбаков атабыздын вариантында мындай дейт. Бул жер жүзүндө баягы параллелдүү дүйнөлөр жөнүндө кеп болот да. Перилер жашаган дейт. Анан Кайыптар жашаган дейт. Кайыптын малы менен кээде адам баласынын малы аралашып оттогон учурлар болчу эле деп, мына ушундай мифологияларды айтат туугандар. Бул мифтерди эми төгүнгө чыгарганга да болбойт. Анткени Аристотель сыяктуу философтор дагы убагында ушул адам менен кошо аралаш жашаган кандайдыр бир башка расалар жөнүндө дагы жазып кеткенин окуй алабыз да туугандар. Ошон эле баягы сиздерге айтып бере турган болсом, Манаста ит баштуу адамдар деген бар. Аны интернеттен карасаңыздар кинокефалы деп атайт. Ошол эле Аристотельдер, Геродоттор жазып кеткен. Скифия жакта, тетигил Индиянын үстүндө ит баштуу адамдар жашаган деп дагы, булар биздин заманга чейинки доорлордогу адамдан бөлөгүрөөк расадагы кандайдыр бир жандардын жашаганын айтып кетишет туугандар. Мына ошол ай жүрөк жана аккуу кебин кийип учуп жетти дейт Семетейге. Семетейге жетип, Бакай абаң менен көрүшүп, ыйлап сыктап, алтын искек менен баягы акыреке тийип калган окту тазалады дейт. Ага чейин баягы канын соруп турсун деп бөс була деп коет. Эми бул пактанын буласын айтса болот. Ар кандай баягы тыбытты жумшак матаны айтса болот да. Мына ошо буланы тыгып канын сордуруп аткан экен. Ал буланы алып чыкты дейт. Анан баягы акыректи тазалап, ок тийген жерин. Анан окту ай жүрөк аттады дейт. Мына ошондо ок тып этип жерге кулады дейт туугандар. Кыргыздын ушундай ырымы болгон экен. Ушунчалык бир таза, пакиза аял киши эркекке ок тийип чыкпай жатса, аттаса, ошо ок түшүргөн деп, мына ушундай сөздөр, мына ушундай болмуштар көп айтылат биздин жомоктордо. Ошентип анан Семетейди аман эсен алып калышып, таласты көстөй анан баягы жылкынын баарын сүрүп, Семетей анан аман келди дейт. Тетигил жакта Коңурбай элине жетип барып, өтө катуу ачууланып, ызырынып, кыргызга эми мынакей Семетейин жайлап салдым, эми кол менен барбасам болбойт деп дейт. Манжуулардын Коңурбай казынасын ачтырып, карк алтынын чачтырып, калдайып жаткан тоолорду калдыратып кастырып, баягы кен кастырып баштады дейт. Коргошунун агызып, калдайган болот темирди каршы терши чабышып, кулак уккан көз көргөн усталарын жыйдырды. Найзага каскак даярдап, калдайган калың токойдун катууларын кыйдырды. 70 000 найзаны жеткилең ууга суугартып, тилсимдүү жерге койду дейт, бир дайындуу жерге койдурду. 90 күн чапса жоюлбас, албас кылыч чоюнбаш, 70 000ден кылдырды. Мына минтип кыргыз менен эми согушамын деп, Коңурбай таласка согуш менен келүүгө даярданып калды туугандар. Калган кепти эмикиде улайбыз. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Айтмакчы туугандар, мына ушундай көрсөтүүлөр көбүрөөк даярдалсын десеңиздер, негизинен көрсөтүү сизге жаккан болсо, монол жерде жазылып турган биздин М-банк номерубуз аркылуу бизге колдоо көрсөтсөңүз болот. Бар болуңуз.